Qancha bo'ldi go'sht? 580 so'm go'sht. Arzon bo'lsa ham. Карабак айылынын тургуну Абдиман апата айылда өткөн жарманкеге келип, бир жумага жетерлик эт алды. Атанын айтымында базарда эттин 1 килограммы 650 сомдон сатылса, жарманкеде 580 сомго 1 килограмм уйдун этин берип жатат. Жарманкедин өткөрүлгөнү элдин чөнтөгү жука катмары үчүн пайдалуу болду дейт Аксакал ата. Mana et aldım. Hazır karışık alam, piyaz alam. Her arzan yaxşı. Çünkü uyuşturup dursalar da yaxşı olur. Yardım bulat pensionerlerge. Söyleyin. Базарда азык түлүктүн баалары кандай азыр? Bazarda kumbat. Misali mana et 6,5 som. Verdi 580 somdan aldım. Kartoşka olsa 75 som. Hazır 50 som berip atat. Yaxşı da. Жарманкеде эт, суу май, кумшекер, картошка, пияз, сабиз жана башка ушул сыяктуу күндөлүк керектелүүчү азыктар күндөгүдөн арзан баада сатылды. Ошондой эле жергиликтүү дыйкандар жана ишкерлерге өздөрү өндүргөн продукцияларын ортомчуларсыз сатууга мүмкүнчүлүк түзүлдү. Biz mana şu özümüz öndürgön produksiyalardan çıktık, özümüz pişirganбыз kolda. Şolordu alып çıktık. Нелер бар? Сәмсә, мынандай немелер, той мәрекеге коюла турган, мына курттар бар, тоттор бар. Ел, жакшы болот эт. Бул 15 сом, бул 5 сомдон, бул эм 10 сомдон булар. Бул эм 10 сом, бул 6 сом. Магазинге караганда арзан да. Ушундай жармаркелер болуп турса жакшы болот бизге. Өткөрүлүп жаткан жарманкеден Баткен районунун акими жеринен барып кабар алып, азык түлүктөрдүн баалары менен таанышып, сатуучуларга жана алуучуларга түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, мал жандыктарына керектелүүчү тоюттарды арзан баада сатууга чакырып өттү. Ошондой эле баалардын өсүүсүнө чек арадагы аткезчиликтин токтобой жатканы таасир берип жатканын билдирди. Аткезчилик фактылары орун алып атат. Анын ичинде ушу мал жандыктарды өткөрүү, эт азыктарын өткөрүү фактылары аныкталып атат, кармалып атат. Туруктуу ярмаркалар аркылуу жана биздин бул маселе боюнча иштеген атайын мамлекеттик орган бар, бул антимонополия кызматы бар. Антимонополия дагы иштеп атат. Эми бул негизи базар баасын чынын айтыш керек, көзөмөлдөө өтө кыйын. Белгилеп өтсөк, азык-түлүк жарманкеси Айыл чарба министринин тапшырмасы менен азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылуу, баалардын негизсиз өсүүсүнө жол бербөө максатында өткөрүлүүдө. Жергиликтүү бийликтин маалыматына ылайык, ушундай жарманкелер Баткен районунун ар бир айыл аймагында өтмөкчү. Улан Маккамбаев, Адыл Орозалиев, ЛТР, Баткен облусу.